Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева балдарга залал келтире турган кинолорду жана маалыматтарды таратууга чектөө киргизүүнү сунуштап мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Аталган документ жогорку кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунда балдарды жана өспүрүмдөрдү ден соолугуна же өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтан коргоо боюнча мамлекеттик башкаруу, бизнес жана жарандык коомдун деңгээлинде аныктамалар жана механизмдер киргизилүүдө. Демилгени кабыл алуу менен балдарды коргоо, алардын маалымат коопсуздугун камсыздоо боюнча натыйжалуу система түзүлөөрү белгиленген. Укуктук чаралардын максаты балдардын өнүгүү деңгээлине байланыштуу азырынча даяр эмес болгон чоңдор дүйнөсүнүн таасиринен коргоо. Ошондой эле алардын акырындык менен жетилип, чоңоюшу үчүн ыңгайлуу шарт түзүү болуп эсептелет. Бул чаралар жашы жетелектерди сексуалдык жактан ачык телевизиондук продукциялардын таасиринен коргоо үчүн иштелип чыкты. Сунушталган мыйзам долбоорунда балдардын ден соолугуна же өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматты тараткан жеке жактарга 2000, юридикалык жактарга 10 000 сом айып пул салынат. Ал эми андай иштерди жалпыга маалымдоо каражаттары же интернет тармагын колдонуу менен жасаса 5 000 жана 25 000 сомдук айыпка жыгылат. Балдардын өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү, аларга тартууга тыюу салынган маалыматтарга төмөнкүлөр кирет. Балдардын өмүрүнө же ден соолугуна зыян келтирүүчү, өзүн өзү өлтүрүүгө алып келүүчү иш-аракеттерди жасаганга түрткү берген. Балдардын баңгизатты, психотроптук же маңзатты, чылым, алкоголь, спирт кошулган продукцияны, сыра жана анын негизинде жасалуучу суусундуктарды колдонуу, кумар оюндарына катышуу, сойкулук, сел-саяктык же тилемчилик менен алектенүү каалоосун пайда кылган. Зомбулукка же мыкаачылыкка жол берүүнү негиздеген же актаган, же болбосо ушул мыйзамда каралган учурлардан тышкары адамдарга же жаныбарларга зомбулук жасаганга түрткү берген. Салттан тышкары сексуалдык мамилени пропагандалаган үй бүлө баалуулуктарын жокко чыгарган жана ата-энеге же башка үй бүлө мүчөлөрүн урматтабоону калыптандырган. Мыйзамсыз жүрүм-турумду актаган, уят сөздөрдү камтыган, порнографиялык мүнөздөгү маалыматты камтыган. Жашы жетелек балдарга таратууга чектөө коюлган маалыматка төмөнкү маалымат кирет. Эркек менен аялдын ортосундагы жыныстык мамилени сүрөттөө же сыпаттоо түрүндөгү берилген. Уят сөздөргө кирбеген тил деген сөздөрдү камтыган. Балдарды келечек муун асырашыбыз керек деген коомдагы депутаттын демилгесин колдоп жатышат. Айрым ата-энелер балада медиа сабаттуулукту ашырып, аларга туура багыт берүү керек дейт. Эртең коомго коркунуч жараткан адамдар чыкпаш үчүн бүгүн аракет кылыш керек деген кошумчалашты. Азыр андай программалар жана элементарный эле мультфильмдерди көрөлүк. Ошол мультфильмдерде деле жакшы нерселер берилбейт. Телефонду көрүп менин неберелерим сабак кылгылары келбейт. Ошондой оюн немелерди вообще эле жабыш керек. Программалар болот го, детский. Ошо коркунучтуу нерселер көрөт. Ошонун психикасына кечинде уктап атканда түрүп ыйлап атат да. Кыргызстанда 2015 жылдын 21 июлунда балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Азыркы учурда инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциянын негизги принциптерин эске алуу менен бул мыйзамды актуалдаштыруу талап кылынышы айтылат. Балдар укуктарын коргоо менен иш алып барган Назгүл Турдубекова бул мыйзам кабыл алынса кибер коргоону багытында да өзгөчө көңүл буруу талап кылынаарын кошумчалайт. Бизде кибер безопасность деген саясат өткөрүш керек. Себеби деген бизде бүгүнкү күнү буллинг деген болуп атат. Балдарга карата социалдык Инстаграм, Ютубтагы, анын балдар деген өзү WhatsAppка дагы, Facebook аркылуу жаш балдар бири-бирине карата деген ар кандай жаман сөздөрдү сүйлөшүп, же болбосо басмырлап, психикалык жактан мындай психикалык ден соолугуна зыян келтире турган сөздөрдү айтып, ошо онлайн аркылуу мындай эме кылышат экен, куугундук кылышат экен, басмырлашат экен. Бул жактан дагы өспүрүм балдарга өзүнчө эле бир чоң көйгөй да бул. Ошого дагы карата каршы бир чараларды иштеп чыкпаса болбойт. Адистердин айтымында 21 кылым техника өнүккөн заманда тыюу салуу менен балдарды туура жолго салуу кыйын. Мунун ордуна балага бала бакча жана мектепте медиа сабаттуулук боюнча туура багыт берүү керек дешет. Мындан сырткары жалпыга маалымдоо каражаттарында балдарга арналган программалар аз болуп турган убакытта тыюу салуунун ордуна тескерисинче балдарга арналган көрсөтүүлөрдү көбөйтүү керектигин билдиришет. Өнүктүрүү максатындагы контентти көбүрөөк пайда алып кетилет да. Ошол нерсе көбүрөөк болсо балдар деле башка нерсеге алаксыбайт болуш керек эле дейм да. Бул ушул нерсе азыр бизге керек нерсе, себеби жаш балды көрсөңөр мультфильмдер деле, кинолор болобу, башкасы деле жергиликтүү
жок десе да. Жанагы сырттан келген контентти биз телеканалдар эфирге берип отурат. Ошол жергиликтүү контент, дубляж жүргүзүү, сырттан келген контентти официалдуу түрдө алып, ошолордун лицензиясы менен дубляж жүргүзүү, сапаттуу дубляж жүргүзүүгө көбүрөөк көңүл бурулса, мындан көрөчү. Ошондой демилгелерди көбүрөөк көтөрүп, каржы маселелерин чечип берүү демилгелери көбүрөөк болсо, депутаттар тарабынан ушул жакшы болмок да. Эскерте кетсек, Кыргызстанда Бириккен Улуттар уюму тарабынан кабыл алынган Балдар укуктары конвенциясына кошулган. Анда ар бир бала үй бүлөдө тарбиялануусу, билим алуусу жана эркин жашоого укуктуу экени жазылган. Мимоза Жаныбек кызы, Хилола Ашурова, Ибрагим Төлөбаев, Ынтымак, Ош шаары.